Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтыны жок жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жолу айтып жашай алабыз. Койгулачы ушул жерди талкалаганды, же болбосо жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз курусун, кыздар. Мына ошону көрбөй эле койдук ошондой күндү. Ошолордун акчасын албай эле койдук. Ошолордун көмүрүн жакпай эле койдук. Тамагын ичпей эле койдук. Улагын чакпай эле койдук. Келсин деген. Күнгө кечигебиз туугандар. Күн санап кечигип баратабыз. Мына тоңдардыр болду азыр Кытайларда. Тоңдардыр болуп, балдардын жүрөгү чүк мына. Койлор үркүп мына коргоого келди. Мына карагылачы, могу тоңдардын тоо көрүнбөй калды, карагылачы мына. Анан ушул радиация катуу эле болуп атпайбы? 95-жылы дал ушундай болуп сессияда отурганда бир жазган элем да. Бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың, биз кеткенде деп. Ошол заман келетаби деп коркуттум. Келип калды. Биз кечигип атабыз. Кытай күндөн күнгө көбөйүп келатат. Элди ойлогон деле бир киши жок. Бuyakta malçılar oturat yakta, ama toğun tüyünde koyucular var mı? Yakta olsa malçılar, biz olsa bir yerde ot. Biz öz kadrımızda özümüzdün kolumuzda alıp, öz kindigimizde özümüz kesip, öz tütüğümüzde özümüz götürüp, bir bilek, bir dilek bolmayınca biz bötөнгө cem bolgonu kaldık sadakalar. Bötөнгө cem bolgonu kaldık. Bayakı asasın jogotkon sokurday bolup, geçen jolu jogottuk biz. Kumtörдү jogotуп атабыз, мөңгүлөрдү jogotуп атабыз, башка кен байлыктарды jogotуп атабыз. Tepsi temiriz oturgan kırgız jigitlerin kızların jogotуп, çet өлкөгө айдап атабыз. Эми келип алтын kaldı bu.